дүйнө башчылары эч кандай эскиче жол таппайт, мен талкалай берем. Мени тапкыча Кытайга жөнөткөн вирусту куюнду мен булутту чыкырып койгон жокмун. Ошол жерде ал кайсы күнү болсо мынтет Арстан Алай сүкүт менен адамзатты от казанга кайнатат дейт. Баягы улам отун ыргытып койгондой. Мен кайната берем. Эмнеге дегенде ошо Арстан Алайдын, жаңы Кудайдын жолугушуу доордун талабына көңгүчөңдү мен дүйнөнү жонто ошо сиз айткандай жонтору менен мындай күбө болгудай мен кайната берем. Аларды кыйнай берем. кабыл алдырсачы. Иә. Мисалы жакшылык берип, мээрим төгүп тескерисинче. Жок, андай болбойт. Ушундай бир жакшы зат турбайбы деп келе тургандай. Анткенде булар көнбөйт экен да. Мисалга көнбөйт экен, эски жашоосунан чыкпайт экен. Материалдык мирден чыкпайт экен. А бул улуулук эч качан өтпөйт экен. Качан гана кырсыкканда, ооруганда, кыйналганда анан издейт экен да, мисалгачы. Анан ошо жонторусу менен биле тургандай деп сиз айттыңыз. Эми көрүнө Кудайдын көрүнө кереметине карап анан Кудайга ишенет экен да адамзат. А мурун Кудай көрүнбөгөндүктөн ошон үчүн атеист болгон, жолго салдын көрүнө энергиясы болбогондуктан ар ким ар нерсеге сыйынган, ар кандай түшүнүктө болгон. Эми азыр көрүнө кадимкидей эле жаңы Кудай, сиз жер жашоосуна келипсиз, биз эмне кылышыбыз керек деп башчылар мисалга мынтип берилет, дүйнө кантип бир кетти бос үйдө элестетет, сүрөтүн ала албай үлгүрбөй калдым. Арстан Алай түндүк болсо, ууктар бир кетти. Ууктар керегени сактап калат. Ууктар ким? Президенттер. Дүйнө президенттер, адамзат президенттери, саясатчылар, журналисттер. Журналист сиз баштап, тарыхчылар, окумуштуулар. Анан ушул информацияны алат экен, алар жооп экен. Мен түндүктүн ролун аткарганга милдеттүү болсом, алар ошол информацияны алып түшүнүп туруп, анан керегени сактап калганга, керегеде карапайым эл, улуттар, жалпы улут. Анан жаштар, анан жанагы керек болсо манасчылар, көз ачыктар дагы керегеде турат экен. Бир кыз манасты билген менен, бир кыз бир көрүнүш көргөнгө менен, аларда илим, менде знания болбогондуктан, ошентип анан адамзат бир мүнөзгө өтүп, бир идеяга өтүп, ошон үчүн жанагы дин жоюлат жаңы доордо. Улут деген деле түшүнүк жоюлат, адам экенбиз деп калат. Табият бейишке айланат, кыш жоюлупчу. Ошентип анан баягы дүйнөлөшүү бир бос үйдөй болуп адамзат биригип калат. Ошого чейин мен көрүнө жана сиз айткандай мээримини төгүп койбойсузбу? Жок, болбойт экен. Анткени эски жашоого жабышып алган экен да, материалдык мирге жабышып алыптыр, же болбосо баягы көрүнөгө. Анан ошо кезде анан арга жок анан изилденип келип. Ошон үчүн анан Кудай бир адам болуп анан келип атат да, айтып берейин, көрсөтүп берейин, шарт окуйун. Бир сөз менен айтсаңыз, жаңы доор качан келет? Жаңы доор башталды. Ошо процесс башталгандыктан эски доордун жанагы медицина жардам бербей атат да, дүйнөдө өнүккөн мамлекетте. Техника ошон үчүн бири жабылып атат дагы, баягы жерде жаралган баары жабылып атат дагы, анан баягы селенный чындык ишке ашып атат.